саламатсыңар балдар. Биз силер менен аралыктан окутуу, тарбиялык саат учурундабыз балдар. Өзүңөр көрүп тургандай, эртең 9 май улуу жеңиш майрамы. Улуу жеңиш майрамына 75 жыл толуп балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы эч ким, эч нерсе унутулбайт. Сабагыбыздын максаты 9 май жеңиш күнү боюнча билгичтиктериңерди, көндүмдөрүңөрдү кеңейтесиңер. Ата мекенди сүйүүгө, улууну урматтоого, сабырдуулукка, патриоттуулукка тарбияланасыңар. Ушул ата бабаларыбыздын эрдиктерин даңктаган ырлардан билесиңерби балдар кана? Көркөм окуп, жакшынакай кылып куплеттерден айтайлычы. Улуу жеңишке 75 жыл коргоп мекенинесин, канга боеп денесин, ата журтун унутпайт окко учкандар элесин, эстеп үйдө балдарын, эңсеп үйдө калганын, төргө өткөзбөй душманды төктүңөрбү кан. Кеттиң эле майданга ушул жерден кубат коюп атыңды, өмүр берген кайсы тонун бүркүтү дебедиби кызыл кыргын согушта. Сени көргөн. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жерисин душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Улуу жеңишке 75 жыл. Келди мына жалпы журтка жеңиш күн, желбиретип жеңиш туусун сайган күн. Жеңе бизинде фашисттерди кол салган 4 жыл бою салгылашкан күнү түн. Багытталып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жерге бизге келген күн. Ушул күнү дүйнөдө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан. Улуу жерин коргогон, кыргын салып согушта, кызыл аскер жеңди деп кылкылдашат майрамда, кызыл туулар желбиреп. Биздин жаратман, колунан көөрү төгүлгөн, сүрөтчү балдарыбыздын колунан жаралган сүрөттөргө көңүлүңүздөрдү бөлсөк. Алар Байгазы Айнеке сүрөткө тартып өзгөчөлөндү. Эмир Бешимов жакшынакай сүрөт тартты. Максатов Баястан ушул балдардын колунан жаралган сүрөттөр жеңиш күнүнө арналат. Азыр биздин арабызда оттуу согушту кечип келген ушул айылдын тургуну Абдрайым аканын өмүр баянына токтоло кетели балдар. Абдрайым агай 1924 жылы Кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Атасы Кадыркул, апасы Бурма болгон. Ата-энеси Молотов колхозунда эмгектенген. 5 бир туугандын эң улуусу болгон. 10 жашында мектепке 1-класска барган. 6-класска чейин окуган. 16 жашында колхоздо ишин баштаган. 1942 жылы согушка кеткен. Кузневскийде окуудан өтүп, 1943 жылы февралда фронтко жөнөтүлгөн. 43, 44, 45 жылдары согушуп, март айында Украинада Харков, Киев шаарларын бошотууда согушка катышкан, Берлинге чейин барган. 1945 жылы улуу жеңиш орногондон кийин буларды Крымга келип, андан үйлөрүнө жөнөтүлгөн. 1949 жылы үйлөнүп, 1955 жылы Көк Артка көчүп келип, совхоздо курулушта иштеп ишин баштаган. 1950 жылда согуштун ардагери деген ардактуу наам берилген. 1984 жылы пенсияга чыккан. Азыр биздин кадырман карыябыз, согуштун ардагери, биз тазым эткен инсан Абдрайым ака 3 уул, 2 кыздын атасы, 25 неберенин чоң ата таятасы, 41 чебереси бар, 96 жаштагы ардактуу ардагер. Биздин ата бабаларыбыздын жаркын элесине арналып, Жалгыз Жаңгак айылына дагы эстелик тургузулган балдар. Ал эстеликке дайым тазым этебиз. Ата бабаларыбызды дайыма эстеп, эскеребиз балдар. Ушул ата бабалардын жаркын элесине улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган өз калемимен жаралган ыр саптарын сиздерге сунуштайын. Мекен үчүн аттанды азаматтар, мекен үчүн деген ураан жаңырып, канча жандар ай талаада согушуп, кара кагаз кана келип сөктөрү мекенине кайтпады.
мотураңдап жүргөн бөбөк, эч нерседен кабарсыз, кайтпай калган атакеси уулун көрбөйт. Мына ушуга капабыз. Канчалаган кыйын күндөр, уйкусуз аткан түндөр, баары мына жеңиш үчүн арналган. 9 май жеңиш күнү калайык, мекениңде ойно күл күнүң жарык. Мекен үчүн курман болгон азаматтарды, дайым эсте, эсиңде тут аларды.